Жок, Курманбек, тактоо иретинде да эми бүгүн бизде баягы күтүлбөгөн окуя болду да. Сиздерде мындай өзгөчө кырдаалдар убагында болуп калган учурда керектелчү финанс каражаттары бар да, толук кандуу эле жетиштүүбү? Мына жогоруда айтылып кетти, бир нече бизге мына керектүү медициналык жабдыктар керек экендиги айтылды да. Ушуга ушундай убакыттарда кошумча акча бөлүп берген мүмкүнчүлүк барбы? Эгер ошол рентгенди жаңы эле сатып алып койгону. Биз азыр кандай заявка берсе министерстводо ошонун негизинде эле финансирование кылып атабыз. Анан самый необходимыйларды азыр чогултуп атабыз да, керек болсо ошолорду беребиз депчи. Баарысын алып атабыз. Рахмат. Анда мына суроолор жок болсо, чындыгында мына бүгүнкү күндөгү көрсөткөн ошол оор күндөрдө кызматыңыздарга Жаркынбек Орозбеков жалпы медицина кызматкерлерине ыраазычылык. Ошону менен бирге мамлекеттик эмес мына жеке медициналык мекемелер дагы, лабораториялар бүт бардыгы жапа-турмак жардам беришти. Баарына биздин комитеттин атынан ыраазычылык билдирип коебуз. Рахмат. Мына айттыңызда, Баткен областында 8 мектебибиз жабыркады депчи. Ошол жабыркаган мектептер эми мына жакынкы убакыттарда кайра калыбына келтирет деген үмүттөбүз, бирок бир кыйла убакытты талап кылат да. Ал мектепте окуган окуучуларыбыздын окуусу үзгүлтүккө учурабаш үчүн кандай иш пландарыңыздар бар? Рахмат, Айбек Тураталиевич. Ошол жөнүндө токтоло кетейин деп убакытты үнөмдөдүм да. Биз азыр эвакуацияланган окуучуларыбызды, мисалы Сүлүктүдө ошол мектепке батышынча окутуп атабыз. Эвакуацияланып баягы адамдар кайра кайтып келгенче, мисалы Лелек районунан, Баткен районунан окуучуларды окутуп атабыз. Келгиле могу жерде мен бир аз эле маалымат берип кетейин. Мисалы Хаджаев атындагы орто мектеби ашканасы, бирок бул алдын ала маалымат да. Биз эми толук барып комиссия азыр иштей баштады да, ошондо биз дагы бизге уруксат бергенде биз дароо учуп барабыз, ошол жерден өзүбүз көрөбүз да. Азырынча ашканасы экен, бирок канчалык ошо ашканасы эле болсо, бул жерде биз мектепти окута беребиз. Акырындан параллелдүү ашканасын ремонттой беребиз. Мисалы Кожобаев атындагы Самаркандык гимназиясында чатыр экен. Чатыры эми болуп калса, мисалы коркунуч болсо, балдар киргизе албайбыз. Ошондуктан бул жерден бир жагынан жанындагы мектептерди карап атат. Азыр бизге маалымат, мына Самар Кыдырмай менен маалымат даярдап атат. Бир такыр батпаса, анда онлайн. Убактылуу болсо да онлайн кылып турабыз. Ошо гибриддик ар кандай эмелерин, формаларын ойлонуп атабыз. Мисалы Чоң Талаа орто мектебинде бир окуу корпусунун чатыры. Калган корпустарын карайбыз, эгерде тиешелүү адистер айтса, коопсуз десе, балдарды киргизе беребиз. Бир окуу корпусунун гана балдарын онлайнга же болбосо жанындагы мектептерге карайбыз. Масалиев атындагы орто мектеби бир окуу корпусу толук 941 бала окуган окуу корпусубуз жарабай жатат. Аны же онлайн, же болбосо жанындагы мектептерге азыр ошол жерде биздин адистер карап балдардын окуучулары менен план түзүп атат да, кайсы жака конкреттүү түрдө жиберебиз. Достук орто мектеби имарат өрттөнгөн. Бул жерде мындай принципиалдуу түрдө чечишибиз керек да. Буга деген оңой эле 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде деп айта албайбыз. Бөбөктай балдар бакчасы имарат өрттөнгөн. Бул жерден дагы ата-энелерге дароо маалымат берип атабыз. Сабырдуулук менен күтө туруңуздар. Башка бир жерде орун бар болсо жакшы, болбосо үйдө кала турганда балдар азырынча. Ботон Арматов атындагы орто мектеби. Эми ал бул жерде склад жана 1 класс. Эгерде бир эле класс болсо, чын эле комиссия барганда аны оңой эле кайра калыбына келтирсек болот буйруса. Көк Таш башталгыч мектебинде 1 окуу корпусу. Ал оңойго турбайт, эми ал бир окуу корпусун кайра калыбына келтириш керек. Тургунбай Садыков атындагы мектепте терезелери. Терезелери эле болсо, анда оңой эле. Терезелерин тез калыбына келтиребиз деле окуу процессин баштай беребиз да. Рахмат. Андан кийинки суроо мен окуяга байланыштуу болуп аткандан кийин бизде мурда мектептерде баштапкы аскердик даярдоо сабагы бар эле да. Бүгүнкү күндө алынып салды. Бирок биздеги акыркы убакта болуп аткан окуялар аны кайрадан милдеттүү түрдө окутуу керек экенин көрсөтүп жатат да. Буга көз карашыңыз кандай? Айбек Тураталиевич, сизге туура эмес маалымат берип коюшса керек. Биз 10-11 класста эч качан аскерге чейинки даярдык сабагын алган эмеспиз. Бар, жумасына 2 саат.
туруктуу өтөт. Болгону биз коргоо министрлиги менен өзгөчө Баткен областына офицерлер сабак берсе деп суранганбыз. Жанагы кадимки офицерлер, кадимки аскерде иштеген офицерлер, мейли запастагы офицерлер болсо дагы деп. Анан бул процессти демеле ар бир ошо мектепке баштадык да. Ошо жөн эле мисалы педагог эле бербей, накта жанагы офицер берсе, анткени Баткен областында бул абдан маанилүү деп ошондой иштеп атабыз да. Надырасы ташында мага эми баягы бирөө жалган маалымат берген жок. Биз окуганда биздин Атайын мектебибизде ошондой биздин полябыз бар эле, даярдыктардан өтүүчү жана биздин класстар бар эле. Биз азыр биз да ошо эл менен кошо сиз айткан мектептердин баарына эле кирип жүрөбүз. Мен азыркы күндө андай жерлерди көрбөй атам. Эгер балким сизге ошол туура эмес маалыматты сиздер алып аткандырсыздар. Мына баары даяр, биз окутуп атабыз, биз кылып атабыз деген кагаз түрүндө гана барып жеринен көрбөгөндүктөн сиз ушундай азыр жоопту бергендирсиз балким. Себеби мен өзүмдүн көзүм менен көргөн, өзүмдүн мындай окуган мектептеринде же шайлоочулар менен болуп баргандагы акыбалды айтып жатам. Андан кийинки суроо, мына жогорку окуу жайларынын көбүндө аскердик кафедралар жоюп салды. Буга эмне себеп, эмне түрткү болду алар жойгонго? Бул маселени азыр изилдеп көрөлү, анткени убагында аскердик кафедралар бар болгону аябай жакшы болчу. Мен ушу министрге дагы, Алмазбек Наличке да айтайын, анан атайын ошо жогорку окуу жайларын караган министрдин орун басарына да сиздин ушу туура сунушуңузду айтайын, анализ кылып көрүшсүн, анткени бул мен ойлойм абдан маанилүү болчу да, бизге пайдалуу болчу. Рахмат. Акыркы суроом, сиз өзүңүз жана айтып кеттиңиз, бала бакчалардын жанакы жумуштарыны бир аз болсо дагы мындай жеңилдетүү максатында биз сертификат берип жатабыз депчи. Ал сертификат атайын кесиптик билими бар биздин баягы тарбиячыларга берилеби же жөндөмү бар инсандарга дагы берилеби ал сертификат? Жана ошону менен бирге алардын ошол балдарды топтоп тарбиялап жаткан жери, үйү же мекемеси ким тарабынан көзөмөлгө алынып, мындай текшерүү иштери жүргүзүлөт. Алар себеби санитардык гигиенасы, наркы башка бир балдардын атайы ойной турган, аларга талаптарга жооп бере турган жактарын ким көзөмөлдөйт? Абдан туура суроо. Буга чейин мындай болуп атат да, патенттин негизинде ар кандай билими бар адам. Техникалык жогорку билими болушу мүмкүн, орто билими болушу мүмкүн. Ошондой адамдар балдарды карап, биздин ата-энелерге, жарандарга жардам берип атат. Биз ошону мындай туура мамлекеттик жактан туура нукка салайын деп атабыз да. Сөзсүз түрдө педагогикалык билиминин кереги жок. Билими бар болсо болду. Анан сертификациядан өткөндө ошол жерден даярданып, мамлекеттик билим берүү, мектепке чейинки билим берүү стандарттары эмнени камтыйт, кандай баягы кам көрүш керек балага, аны өнүктүрүүдө эң негизги принциптер кайсы жөнүндө, ошол жөнүндө маалымат алып, анан сертификат алса, бул мыйзам мындай нугунда иштей берет да, мындай жарандарыбыз. Анан жанагы өрт коопсуздугу, санпин, анан сертификация алгандан кийин база түзүлөт ошондой жарандардын. Ал база боюнча анан ар бир билим берүү бөлүмү ошо жерден мамлекеттик билим берүү стандарты өнүгүү канчалык болуп атканын алар ошо карап турат, көзөмөлдөп, анан окууларга да чакырып турат. Онлайн, кадимки форматтагы окууларга да чакырып турат бул жарандарды. Мен ойлойм, бул жумуш орду дагы жарандарга жаралат расмий түрдө бир жагынан, экинчи жагынан жанагы балдарга дагы алардын өнүгүүсүнө жакшы бир көзөмөл болот да. Тактоо иретинде да азыр балким мындай адашып калдыңызбы, орто билим болсо болду деп. Атайын орто билимиби же орто билим бул мектепте аяктаган, бул орто билим болуп эсептелинет? Жогорку билими бар, анан башка кесиптин ээлери да болушу мүмкүн да буларчы. Мисалы жумушу жоктон ал ошо үйүндө шарты бар, анан балдарды алып багып атат да. Ата-энелер жумушта экенде. Анан ошону биз сертификациядан өткөрүп,
тиешелүү окуулардан өткөрүп көзөмөлдү баягы кылып берели деп атабыз да. Ошондо булар ата энелер дагы ишене баштайт да көбүрөөк. Бул базада сертификат алды, окуулардан өтүп атат, анан патент ансы деле алып атат, баягы эме төлөп атат. Мындай комплекстүү карап атабыз да, ушундайларга дагы шарт түзүп берели деп. Рахмат. Мына азыр саламаттык сактоо министри айтып кетти да, психологдор жөнөтүлдү атайын даярдалган депчи. Ал психологдор бүгүнкү күндө биздин эвакуация болгон, кечээки оор кырдаалды көргөн окуучуларыбыз менен жумуш алып барып жатабы? Азыр мына ушул учурда мен бул жактамын, ал эми жогорку окуу жайларын караган министрдин орун басары ошо ар бир жогорку окуу жайдан психологдорду даярдап Баткенге жөнөтүп атышат. Реабилитация бул жанагы оор кырдаалдан өткөндөн кийин адамдарга психологиялык жардам бере турган, эми сиз эми менден жакшы түшүнөсүз, баягы элге эле айтып атам. Ошо реабилитация үчүн атайын программалары бар психологдор даярдалып атат да. Тез арада Баткенге жөнөтүп кетишти, бир партиясы кетти, эми башка партияларын даярдап атышат да. Чоң рахмат. Надир Сатташевна, мына сиз билдирүүңүздү айтып кеттиңиз. Мына сиздер дагы өзүңүздөрдүн мына биздин жаш кызыбыз Элзададан айрылганыңызды сиздерге дагы биз терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мындай апаттар болбосун, биздин айрыкча жаш окуучулардын арасында жоготуу болбосун. Рахмат маалыматыңызга.